Саламатсыңарбы, балдар? Беркмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад коллежи, педагогика жана социалдык иштер бөлүмү. Кыргыз тил жана адабият предметинин окутуучусу Эмилова Гүлнара Акматжановна. Урматтуу студенттер, бүгүн силер менен бирдикте биринчи курстун 9 базасынын студенттери үчүн дүйнө адабият сабагын баштайбыз. Деңизге кетким келет. Көгүлтүр суу күзгүсүн кучактап өпкүм келет. Деңизге кетким келет деп өз элине болгон кусалыгын билгизген түрк акыны, коомдук ишмер Назим Хикмет жөнүндө сөз болмокчу. Сабактын темасы Назим Хикмет. Кусалык, Каспий деңизи, Мажрум тал, ата журт, жаңгак дарагы. Сабактын максаты Назим Хикмет жана анын чыгармачылыгы боюнча жалпы маалымат алышат. Анын ырларынын тематикасын, ар түрдүүлүгүн талдоо жүргүзө алышат. Ырларын окуп, негизги идеясын айтып беришет. Күтүлүүчү натыйжалар. Акындын чыгармачылыгы боюнча толук маалымат алышып, класстер жасашат. Назим Хикметтин ырларын көркөм окушат. Ырларын окуп, негизги тематикасы жөнүндө билишет. Түшүнүү. Кыскача өмүр таржымалы. Назим Хикмет 1902 жылы 15 январда Түркиянын Салоники шаарында атактуу бай үй-бүлөдө туулган. Ал 15 жашында Согуш деңиз окуу жайына окууга кирип, бирок революциялык кыймылга катышты деп окуудан чыгарылган. Жаш кезинен эле зулумдук менен теңсиздикти, карапайым элди эзип кордогон төбөлдөрдү жек көргөн. Анын ырлары 1917 жылдан баштап жарыялана баштаган. 1921 жылы Москвага келип чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетинен билим алган. 1924 жылы Түркияга кайтып, революциячыл гезит журналдарда иштей баштаган. Революциячыл чыгармалары үчүн көп жолу түрмөгө түшүп, 1938 жылы 28 жылга кесилген. Өмүрүнүн 17 жылын түрмөдө өткөргөн. 1949 жылы Парижде Назим Хикметти сактап калуу комитети түзүлүп, акындын бошотуу жөнүндө үндөө кабыл алышкан. Ага бүткүл дүйнөдөгү акын жазуучулар, сүрөтчүлөр, журналисттер катышкан. 1950 жылы эл аралык Назим Хикметти коргоо кыймылынын кысымынан улам Орлуу акындын ачкачылык жарыялаган нааразычылыгынын натыйжасында түрк өкмөтү ага азаттык берген. 1951 жылы экинчи мекени болуп калган Москвага келип жашап калат. Дүйнөнүн жарымын кыдырып, тынчтык үчүн күрөшүп, өзүнүн эң мыкты ыр, поэма, аңгеме, роман, пьесалары өз эне тилинде түркчө жазылган. Бул улуу акын 1963 жылы СССРдин борбору Москва шаарында дүйнөдөн кайткан. Адабият жана саясат. Орустун белгилүү коммунист акыны Маяковский менен болгон чыгармачылык байланыш акындын адабиятка болгон кызыгуусун арттырган. Өзүнүн өмүрүн биротоло адабиятка арнап, бир нече ыр жыйнактарды, драмаларды, публистикалык жана илимий сын макалаларды жазган. Акындын туңгуч ырлар жыйнагы 1928 жылы Баку шаарында чыккан. Назым акын бойдон төрөлүп, жалаң гана поэзия үчүн жаралган абатыр акын болгон. Анын 835 сап ыр, Варан 3, Үнү бүткөн шаар, Түндө келген телеграмма, портреттер сыяктуу ыр жыйнактары, Бенержи эмнеге өз жанын кыйды, Таранта бабуга кат аттуу поэмалары жарык көргөн. Баш сөөк, Өлүк үйү, Унутулган адам, Кызык киши деген драмалык чыгармалары жазылган. Чыгармаларында империализмди айыптап, капиталисттик дүйнөнүн тескери жосундарын акындык кудурети менен ашкерлеген. Өз мекени Түркияда куугунтукка алынып, чыгармаларын басууга, жарыялоого тыюу салышкан.
Элдик күрөшкө үндөгөн чыгармалары үчүн көп жолу аны түрмөгө камашкан. Өмүрүнүн көп жылдарын саясий куугунтук менен түрмөдө өткөргөн. Түрмөдө отурганда мыкты чыгармаларды жаратып, мүмкүнчүлүк болуп калса эле ырларын сыртка жөнөтүп турган. Жер жүзүндөгү элдердин бактысы үчүн жана бекем тынчтыкты орнотууда идеологиялык күрөштүн алдыңкы чегинде болуп, күчтүү дем менен жазылган ырлар аркылуу күрөшкөн патриоттун мизин эч нерсе майдыра албады. Адамдар панорамасы деген поэтикалык баяны анын ысмын бүткүл дүйнөгө белгилүү кылган. Түрмөдөн каттар цикли, Махабат уламышы, Жусуп сулуу пьесаларын жазган. Анын коммунист болуп революциялык жолуна түшкөнү үчүн эмес, улуу акын зор инсан болгону үчүн тар улуттук элдердин алкагына батпагандыгы акындын көзүнүн тирүүсүндө бир топ катар улутташтары жамандашкан. Мен тууралуу газетага чыгып жаткан макалаларды окуп эч капаланганым жок. Адам катары мен өз эл жеримди жакшы көрөрүмдү билем. 20-50 жылдан кийин түрк элинин ушакчылары атын таптакыр унутуп коет. Бирок түрк улуту барда, менин түрк тилимде жер үстүндө жаңырып турганда, мен ошол тилде, ошол эл жөнүндө эң чынчыл ырларды жазган адам катары жашап келе берем, деп түрмөдө жубайына кат жазган. Бүткүл дүйнөлүк тынчтык сактоонун эл аралык советинин бюросуна жана президиумуна мүчө болгон. Тынчтыктын эл аралык сыйлыгынын лауреаты деген наамга ыйгарылган. Белгилүү акын Симонов ал прозаик катары таланттуу, драматург катары эң жакшы, акын катары улуу адам болгон деп баалаган. Чыгармалары көзү тирүүсүндө 40тан ашык элдердин тилине которулган. Өз доорунун атактуу сүйүктүү акынына айланган. Түрк элинин улуу инсанынын көзү өтсө да, өзүнүн айтканындай өлбөс өчпөс чыгармалары түбөлүк жашап бермекчи. Чыгармалары: Назим Хикметтин Мажрум тал тандалган ырлары, 1969-жылы, Керез тандалган ырлары, 1919-жылы кыргыз тилинде Салижан Жигитовдун жана Медербековдун которусунда басмадан чыккан. Коомчулукка кеңири белгилүү ырлары: Кусалык, Каспий деңизи, Мажрум тал, Түрмөдө жаткандарга бир аз кеңеш, Жыл башы, Терек, Ата журтум, Маметке акыркы катым, Кайрадан мекеним жөнүндө толгонуп, Жаңгак дарагы, Бир айрылыш баяны, Ач достор жана Бир десте гүл, Көгүлтүр көздөө, Түш. Тапшырма: Назим Хикметтин Кусалык ырын жазып, көркөм окуйбуз. Автордун ырларынын тематикасы жөнүндө талдап, оюбузду жазабыз. Акындын чыгармачылыгы боюнча толук маалымат алып, кластер түзөбүз. Акындын өмүрү чыгармачылыгы боюнча төмөндөгү колдонулган адабияттардан толук маалымат алсаңыздар болот. Сабак соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.